Саламатсыңар балдар. География сабағы. Бүгінгі сабақтың темасы Түндік Қырғызстан, Чүй облысы. Үй тапшырма. 19 параграфты оқып, Түндік Қырғызстанның қорықтары жана улуттук парктары жөнүндө кошумча материалдарды топто. Бүгүнкү сабактын максаты Кыргызстандын аймактарынын географиясы жөнүндө билимдериңди тереңдетүү. Түндүк Кыргызстандын аймагынын физикалык, географиялык жайгашуусунун, рельефинин, пайдалуу кен чыккан жерлеринин, климатынын, кыртышынын, өсүмдүктөрүн жана фаунасынын өзгөчөлүктөрүн карап көрүү. Аймактын экономикалык жана географиялык мүнөздөмөлөрүн түзүү, атлас карталары менен иштөө. Чүй облусу. Чүй облусу Кыргызстандын түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Облустун аймагын чүй, тоо аралык чоң кемин жана суусамыр өрөөндөрү, ошондой эле аларды чектеп жаткан Иле, Кыргыз, Күнгөй, Талас ала тоолорунун, Суусамыр, Жумгал кырка тоолорунун капталдарын түзөт. Чүй облусу 1990 жылы 14 декабрда түзүлгөн. Аймакка 8 айылдык округ, административдик район. Бул Аламүдүн, Жайыл, Кемин, Москва, Панфилов, Сокулук, Чүй, Ысык Ата. 4 шаар: Токмок, Кант, Кара-Балта, Шопоков. 5 шаарча: Ак Түз, Борду, Кайыңды, Кемин, Орловка. 104 айыл округу, 331 кыштык бар. Облустун чегинде республиканын жана областтын борбор шаары Бишкек шаары жайгашкан. Райондун жалпы аянты 20,2 миң километр чарчы. Демек, балдар, Чүй облусу түндүгүнөн жана батышынан Казакстан, түштүк батышынан Талас, түштүгүнөн Жалал-Абад, чыгышынан Ысык көл облустары менен кесилишет. Батыштан чыгышка карай темир жол өтөт. Ири көмүр жана металл кендери бар. Бишкек балыкчы Торугарт эл аралык магистрал өтөт. Рельефи тоолуу, абсолюттук бийиктиктер 500 мм Чүй өрөөнүнүн Камышановка кыштагында туштагы түндүк чет жакасы 4895 метрге чейин Кыргыз ала тоосундагы Аламүдүн чокусу. Райондун аймагына төмөкүлөр кирет. Бул Чүй жана тоо аралык чоң кемин өрөөнү, тоо кыркаралары, Кыргыз ала тоо, Күнгөй ала тоо, Иле ала тоосу. Өрөөндүн батыш жана борбордук бөлүктөрүн дээрлик жалпак түздүктөрү. Кичи Кемин өрөөнү Чүй өрөөнүнүн чыгыш тарабында жайгашкан. Өрөөндүн түштүгүндө капчыгайлар тарабынан катуу кесилген орто бийиктиктеги тоо тилкеси бар. 3500 мм жогору түбөлүк суук мөңгүлөр зонасы башталат. Кен байлыктары: түстүү металлдардан ири кендери бул Висмут кени Мироноводо, Куранжайлоо, Талдыбулакта алтын рудалары, Ак Түз жана Бордуда цинк коргошун кендери. Курулуш материалдарынын кендери: Кыр Табылгы гранит кени, Шабданда мрамор кени, Карагайлуу булакта Кегетте Айкеташ кени, Дмитриевкада цемент шикизаты, Ивановка, Сарыбулак куму, бул кетектеги керамзык шагылы, Кайыңдын жана аларча шагыл кумдары. Кен байлыктары: демек, алтын Талдыбулакта, Далпыраңда, Камоотөрдө. Темир, титан, хром, никель, коргошун, цинк, сейрек кездешүүчү элементтер Ак Түздө бар. Металл эмес кендерде арбын, бул кум, чопо, мергел, туз, талык, гранит, сиенит, Айкеташ, теги, мрамор, гранит, кварцит. Тектоникалык жаракаларга тутамдаш жерлерден минералдуу
ысык суулар жер бетинен агып чыгат. Бул ысык ата ал эми дүн ак капчыгайында. Түндүгүндөгү түзөң бөлүгүнүн климаты континенталдык, кургак, жайы ысык, кышы мелүүн, суук. Түздүктүү бөлүгү континенттик кургакчыл, жайкысын ысык, кышы орточо суук, кыска булактуу. Абанын температурасы жайында +25 градуска чейин. Түнү салкын. Максималдуу температура +40 градус. Кышкысын -7. Минималдык температура -45ке чейин. Өрөөндө жылдык орточо жаан-чачын 400 мм чейин. Тоо боорунда 600 мм чейин. Тоо этектеринде кышы жумшак, жайы салкын болот. Дарыялар. Суулар негизинен Чүй, Нарын дарыяларынын алаптарына кирет. Чүй дарыясы Бом капчыгайынан чыга бергенде ага чоң тараптагы Чоң Кемин жана Кичи Кемин суулары кошулат. Кыргыз Ала тоосунун түндүк калагында Чүйдүн сол куймалары Шамшы, Кегети, Ысык Ата, ал эми Дүн, Кара Балта жана башка суугалары агып түшөт. Азыркы кезде алар суугатка толук пайдалангандыктан Чүй дарыясына жетпейт. Суусамыр суусу көкөбөрөнгө куят. Чүй өрөөнүндө ири ирригациялык курулмалар, суу сактагычтар, чөмүч плотинасы, төмөнкү аларча, каналдар, чыгыш, батыш жана түштүк чоң чүйлөр бар. Ири көлдөр жок. Дарыялардын жайылмаларында көптөгөн калдык көлдөр жана жасалма көлдөр бар. Суугат объектилери бул чыгыш, батыш, түштүк чоң чүй каналдары. Боролдой, Кызыл Шуй, Атбашы каналдары. Ири суу сартагыдай Орто Тогой, Чумуш дамбасы, Аларча жана Спартак. Топурак өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук боюнча ырааттуу таралган. Чүй, Кичи жана Чоң Кемин өрөөндөрүнүн түзөң бөлүктөрүндө тоо этектериндеги тилкелерде боз жана ачык көңүл турактуу жарым чөл кургак тала алкагы басымдуу. Мында табигый өсүмдүктөрдөн шыбак эфемерлүү жарым чөл, шыбактан өсүмдүктүү, бетеге шыбактуу тала, саздуу жарым чөл, шыбактан өсүмдүгү, беттеги шыбактуу тала, чычырганак, бөөрү кагарат, үт мурун жерлер кездешет. Тоо этектеринин жапыс жана орто бийиктеги тоо капталдарынын көп бөлүгүн коңур, кара жана каралжын күрөң шалба топурактуу тала жана токой шалбалуу тала алкыктары ээлейт. Тоо этектеринде негизинен бетегелүү жана түктүү буудайык, нүнүм чөптүү тала, андан жогору шалбалуу тала жана бийик тоо шалбасы тараган. Күнгөйлөрүндө тала өсүмдүктөрү, тескелеринде шалба, бадал жана сейрек токой басымдуу. Тоо капталарынын түндүк беттеринде 1300 метрден жогору бадалдар, ит мурун, табылгы, бөөрү, карагат жана башкалар өсөт да токой да бар. Кыргыз Ала тоосунун капчыгайларында Чоң Кемин өрөөнүндө карагай, арча, кайың, четин жана башка өскөн токойлор кездешет. Суусамыр өрөөнүнүн көп бөлүгү коңур жана ачык коңур топурактуу келип, тоолугу тала ландшафты бетеге, түктүү буудайык, доңуз сырты, шыбак жана башка өсүмдүктөрү мүнөздүү. 2400 метр бийиктиктен жогору суу байып шалбасы жана шалбалуу тала башталып, өсүмдүктөрүнүн ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Альп шалпасы 2800 метр бийиктиктен башталып, доңуз сырты ар кыл чөп өсөт. Субальп жана Альп шалбаларында деңиз сырты ар кыл чөп өсөт. Негизинен бул зоналарда негизинен бетеге басымдуу, бадалдардан колдоо, четин, ит мурундун айрым түрлөрү, жапалак, арча өсөт. Жаныбарлар дүйнөсү. Тоо эчкиси, аркар, элик, илбирс, түлкү, карышкыр, суусар, суур. Куштардан бул тоо өндөгү улар, чуркар, кыргоол, ташбака көчкөндөрү. Дарыяларда ар кандай балыктар, суу куштары, андатралар бар. Табигый комплексти сактап калууга багытталган жаратылышты коргоо көп көңүл бурат. Жаратылышты коргоо.
Ала Арча улуттук паркы, Токмоктук мамлекеттик кыргоол питомниги, Ак суу мамлекеттик комплекси жапайы жаратылыш коргоо, Жарлы Кайыңды мамлекеттик зоологиялык коргоо, Кемин мамлекеттик зоологиялык коргоо. Дарылоо максатында ысык ата ысык суусу, эс алуу жана спорттук мелдештер үчүн Ала Арча табигый эс алуу жана альпинисттик паркы. Ыңгайлуу жана кооздугу менен уникалдуу жана жагымдуу капчыгайлар бул Кара Балта, Ак суу, Сокулук, Ала Мүдүн, Кегети, Шамшы, Чоң Кемин. Чүй облусунда республиканын калкынын 16% жашайт. Бишкек шаарынын калкынын кошпогондо. Калктын жайгашуусунун орточо жаштыгы кыйла жогору. 1 чарчы километр жерге 38 адам туура келет. Республикада бул көрсөткүч 24-тү түзөт. Чүй өрөөнүн аркылуу батыштан чыгышты карай өткөн Чалдыбар, Бишкек, Балыкчы автомобиль жана темир жол магистралин бойлой айыл кыштактар жыш жайгашкан. Шаар калкы Бишкек шаары 143 миң, жалпы калктын 18,1%-ын түзөт. Калганы 81,9 айылдарда жашайт. Облустун калкы көп улуттуу: кыргыз, орус, дунган, украин, казак, өзбек, уйгур, немистер жана башкалар кирет. Шаарлары: Токмок 53,1 миң, Кара Балта 37,7 миң, Кантта 21,5 миң, Шокоповдо 8,7 миң, шаарчалары Кеминде 8,1, Орловкада 6,2 миң, Кайыңдыда 7,5 миң, Ак Түстө 5,8 миң жана Бордодо 0,1 миң. Демек, демографиялык абалы 54,8% балдар бул эмгекке жараксыз жаштар. 34,8 эмгекке жарамдуу калк жана 12,7 бул пенсия курагында улгайган адамдар. 2000 жылы келген 12,696 адам, кеткендер 22,901 адамды түзгөн. Чет өлкөлөргө кеткендердин саны 11,526 адамды түздү. Республиканын башка аймактарынан келишкендер 11,321 адам. Облустун калкы 10,205 адамга азайган. Миграциялык кырдаал. Өзү негизи эле миграция Кыргызстандын ар бир облусуна мүнөздүү. Өзгөчө Чүй облусуна мүнөздүү болуп саналат. Акыркы жылдары региондун экономикалык өнүгүүсү базар экономикасынын ылайыкташууда. Өнөр жай жана тейлөө ишканалары менчиктелиштирилип, мамлекеттик монополиянын таасири төмөндөгөн. Өндүрүш өнөр жайынын түзүмү өзгөрүлүп, атаандаштык күчөдү. Демек, төмөнкү өнөр жай продукцияларын өндүрүү регионго мүнөздүү. Тазаланган алтын бул Кара Балта. Сейрек кездешүүчү элементтер бул Ак Түз, Орловка. Кабелдик продукция Кайыңдыда. Айнек, картон, токулган жүндөн токулган трикотаж бул Токмокто. Шифер жана асбест цемент түтүктөрү Кантта. Линолеумда Кемин, кум шекер бул Кайыңды жана Шопоков. Региондуу электр энергиясы Кемин, Ала Мүдүн райондору. Цемент Кантта. Байпак Лебединовкада колбаса, сүт, ун, макарон, жашылча жемиш консервалары, жүзүм шараптары жана башкалар өндүрүлөт. Бул продукциялардын кыйла бөлүгү чет республиканын башка региондоруна жүзөгө ашырылат. Аймактык экономикада айыл чарба маанилүү орунду ээлейт. Анда менчиктин ар кандай түрлөрү чагылдырылган. 2001 жылдын 1-январына карата облуста 14 мамлекеттик субъект каталган. Дыйкан чарбалары 3 айыл чарба фирмасы, 26 акционердик ком, 97 жамааттык дыйкан чарбалары, 39 кооператив жана 25 миңден ашуун жеке дыйкан чарбалары бар эле. Балдар, тапшырма.
Атластын экономикалык карталарын, кошумча материалдарын колдонуп, Чүй облусунун контурдук картасын толтуруп, төмөнкү пункттарда белгилесеңиз болот. Аймактын административдик чектерин аныктоо. Өтүп жаткан табигый чөктөрүн көрсөтүү, тоо кыркаралы дарыяларды. Аймактын түндүктөн түштүккө чейинки узундугун аныктоо. Батыштан чыгышка карай аныктоо. Адистешүүнү көрсөтүү менен өнөр жайдын ири борборлорун белгилөө. Адистешүү аныктоочу айыл чалба зоналарын картага түшүрүү. Транспорттук каттамдарды, түйүндөрдү, аймактарды бөлүп көрсөтүү. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүү деңгээли, ички эмгек бөлүштүргөндөгү ролу жана аймактын өнүгүү келечеги жөнүндө корутунду түзсөңүз болот. Балдар, үй тапшырма 19 параграфты окуп, Түндүк Кыргызстандын коруктары жана улуттук парктары жөнүндө кошумча материалдарды токтоңуз. Балдар, ушуну менен сабак аягына келди. Бул сабакта көптөгөн жаңы маалыматтарды ала алдыңар. Демек, кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.